Мени менен сүйлөшкөндөн да жиркенишет. Биздин бул жолку каарманыбыз Доктурган Турдиева 60 жашта. Бул куракта каарманыбыз кооз көйнөк кийип, дамдуу тамак жеп, төрдө олтуруш керек эле. Тилекке каршы ал дубалы урунган үйдө кызы менен жана 3 небереси менен күн кечирет. Биз бул ирет көзүнө ый, жүрөгүнө мұң толгон Турдиеванын жашоосун көрсөтүп, тагдырын уга турган болдук. Жардам берүүнү каалагандар видеодогу номер аркылуу байланышса болот. Маалымат блог Супер KG. Бул столду бияка коем да, анан кички стол бияка үчөө жатат, төртөө. Мен менен сүйлөшкөндө да жиркенишет. Мындай чыгат да. Моурики менен моуну тартам. Моуларынчы. Доктор Турдиева жумуш кызы. 59-жылкы болом, 60 жаштамын. Өзүм Ысык көлдөн болом. Комсомол айылынан Сөгөт айылынан болом. Ошол шаарда жашачумун квартирада. Анан биякта квартира кыйын болот. Айтам. Жашоо кыйын экен, күйөөм деле өлүп калган. Кызым деле күйөөсү таштап кетип. Ошондон кыйынчылык жок, эркегибиз жок. Эки неберем эркек экен, ушулар чоңойсо деп ойунан алдырбай өзүм багып жүрөм. Өзүм экинчи күрөт ийинип алдым. Туугандар деле карабайт, жок эч ким. Ошол жашообуз кыйын. Кыйналып кеттик, батып кетти. Жолсо мен эмнеге дүйнөсүндө жашашым керек. Чынында абдан кыйын. Өз колум менен баарын жасап атам. Бирок аял кишиники көрүнбөйт экен. Кызым деле эптеп 300-400 сом табат. Анысы балдар ичип жегенден артпайт экен. 3 неберем бар. Бирөөсү окуйт мектепте. Ошол кичине балдарды каралайт. Мен да каралашым, өзүм болсо, инвалид болсом анан албагат дагы кыйын болуп кетти. Мектепте окуйт 6-класста. Кайсы мектепте экенин айтпай эле коеюн. Өзү дагы уялам дейт анан. Ал чоңоюп атат. Анан 10-11 класс болсо аны каяка окутабыз. Кызым иштеп кел дейин десем, 2 жашта баласы менен мен кантип карайм. Кээде мен зоп ооруйм да, дары ичем. Пенсия алам 5000 сом. Анан анын каягына жетет. Магазинге карыз алабыз. Кайра ошо карызды төлөйбүз. Светим 1200, суубуз дагы 1000ден ашты. Аны төлөйлү десек, өчүрүп коюшат. Светти да кээде кесип кетем деп коркутат. Сууну деле токтотуп коет. Мына бакалашкине суу толтурам. Анан ай жеринде кыйын экен. Мен менен сүйлөшкөндө да жиркенишет. Агаратымды көрүп, эч ким жардам бербейт. Казакстанда 2 жаран коронавируска кабылганы аныкталды. Мындай маалыматты Нур Султанда өткөн жыйынында өлкөнүн саламаттыкты сактоо министри Элжан Биртанов растаган. Текшерүүлөрдөн соң 2 жарандан коронавирус аныкталды. Алар жакында эле Германиядан келген казакстандыктар, деди Биртанов. Министр медицина кызматкерлери мындай жагдайга даяр экендигин кошумчалады. Маалыматка караганда бейтаптар ооруканага жаткырылган. Алардын бири 9 мартта, экинчиси 12 мартта учуп келген. Учурда бейтаптар контакт түзгөн адамдар да текшерүүдөн өтүп 14 күндүк карантинге алынган. Ошондой эле Казакстанда 12 марттан тарта 4 апрелге чейин мектептер жабылган. Кошумчала кетсек, 11 мартта Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму дүйнөгө коронавирусту пандемия деп жарыялады. Саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу гуманитардык кампада жетиштүү деңгээлде бет каптар бар. Ошондой эле бет каптар ооруканаларда да жетиштүү. Рынокто гана бет каптардын жетишсиздиги байкалып жаткан. Мындай пикирин саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев маалымат жыйынында билдирди. Азыр бет каптарды 3 компанияга бердик. Алар 450дөн аптекаларга таратышат. Бет кап боюнча жаңы эреже киргиздик. Анын негизинде бет каптар 10 сомдон жогору сатылбайт. Ар бир адамга 3төн сатууга болот, деди Чолпонбаев. Ошондой эле ар бир компаниянын Кыргызстанда бет каптарды тест түрүндө чыгарып жатканын айтып, кийинки жумаларда сатканга мүмкүнчүлүк боло турганын билдирди. Мындан сырткары Чолпонбаев жакын арада бет кап маселеси чечиле турганын кошумчалады.
60 жыл чогуу жашаган чал кемпир бир күндө коронавирустан каза болушту. Италиялык 60 жыл чогуу түтүн буланткан төгөлөр коронавирустан улам бир күндө каза болушту. Бул тууралуу чет элдик басмалар жазып чыгышты. 86 жаштагы Луиджи Каррара жана анын 82 жаштагы жубайы Севера Белотти Италиянын Альбина шаарында жашап келишкен. Экөө тең коронавируска кабылып бир апта үйүндө дене табы көтөрүлгөн абалда жатышкан. Кийинчерээк алар ооруканага которулган. 60 жыл чогуу түтүн буланткан чал кемпир 10 март күнү 2 саат айырмачылык менен көз жумган. Түгөйлөрдүн уулу Лука карантинге байланыштуу ата-энесин акыркы мөөнөттөрдө көрө алган эмес. Жакын адамдарың жалгыз калып, сен жада калсалар менен коштошуп, кучактап, жакшы сөз менен колдой албайсың. Бул өтө жаман деп арман кылган уулу. Учурда Лука жубайы менен 2 баласы менен карантинге киргизилген. Акыркы маалыматтарга ылайык Италияда 12462 адам коронавирус жуктуруп, 827 адам каза болгон. Маалымат Плак Супер KG. Жалал-Абадда түнкү клубта чыккан уруштан бир адам каза болду. Жалал-Абад шаарында түнкү клубтун жанында балдар арасында пикир келишпестик чыгып, бир адам каза болду. Бул тууралуу областык милициянын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 9 март күнү саат 3:30 чамасында Жалал-Абад шаарынын ички иштер башкармалынын нөөмөт бөлүмүнө областык оорукананын дарыгери, Сузак районунун тургуну, 1991 жылы туулган жаран денесинен жаракат алып, эсин жоготкон абалда келип түшкөндүгүн кабарлаган. Окуя 8 марттан 9 мартка караган түнү болжол менен саат 2:15 чамасында Жалал-Абад шаарынын Ленин көчөсүндө жайгашкан Кенгес түнкү клубунда болгон. Анда жабырлануучу тааныштар менен эс алып сыртка чыкканда өз ара келишпестиктен улам бул ишке шектелип жаткан жаран аны бет тарабына уруп жиберген. Ошол убакта ал жерге жыгылып, ошол бойдон эс үчүн жоготкон абалда ооруканага жеткирилген. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестринде катталып, сотко чейинки өндүрүш иши ачылган. Шектүүнүн аты жөнү аныкталып, ага издөө салынган. Ал эми жабырлануучу 10 март күнү ооруканада өзүнө келбей каза болгон. Маалымат Плак Супер KG. Кайын журтум күйөөмөкөзүн акча сурай берип тажатты дейт 35 жаштагы келин. Ата-эненин балага така жүгүн артып милдет кыла бергени тууралуу. Жашоодо ар бир адамдын өз көз карашы, түшүнүгү бар, бирок ата-эне менен балдардын турмушка көз карашы, түшүнүгү дал келбеген. Ошон айынан чыр чыккан учурлар көп. Редакцияга келген каттардын бириндеги каармандын окуясынан улам. Ата-эне жана алардын балага арткан жүгү, баланын ата-эне алдындагы милдети тууралуу кеп козгонуу чечтик. Сиздер да өз оюңуздарды калтырып кетиңиздер. Маалымат Плак Супер KG. Бишкектин тургуну аялын 9 жашар баласын бычактап, өзү асынып каза болду. Үрөй учурган окуянын себеби табышмак бойдон калууда. 6 мартта Бишкекте үрөй учурган окуя орун алды. Күйөөсү аялына жана баласына бычак сайып, андан соң өзү асынып алган. Каргашалуу окуяда бүтүндөй бир үй бүлө кыйрап, ата-эне жерге берилсе, 9 жашар баласы учурда ооруканада. Маалымат Плак Супер KG. Чүйдө турак үйдөн өрт чыгып 5 адам жаракат алды. Чүйдө турак үйдөн өрт чыгып 5 адам жаракат алышты. Өзгөчө кырдаал министрлигинин маалыматына ылайык, кырсык тууралуу маалымат 12 мартка караган түнү саат 1:13 келип түшкөн. Москва районунун Претиченко алындагы 1-май көчөсүндөгү турак үйлөрдүн биринен өрт чыккан. Өрттү өчүрүүгө бир бөлүм тартылып, саат 2:13 толук өчүрүлгөн. Кырсыктын кесепетинен үйдүн 40 чарчы метр дубалы жана шыбы күйгөн. Өрттүн кесепетинен 5 адам жабыркап, тез жардам кызматы менен ооруканага жеткирилген. Жабырлануучулардын абалы канааттандырыларлык. Өрттүн себеби такталууда, дешти маалымат кызматынан. Маалымат Плак Супер KG. Бишкек шаарында баңги-заттарын мыйзамсыз даярдоого шектелип 2 жаран кармалды. Бишкек шаарында баңги-заттарын мыйзамсыз даярдоого шектелип 2 жаран кармалды. Бул тууралуу милициянын кайгылуу кызматынан билдиришти. 2020 жылдын 7 мартында болжол менен саат 9:53 чамасында Бишкек шаарынын ички иштер башкармалынын нөөмөт бөлүмүнө Каражыгаш жаңы конушунда шектүү жарандар жүрөт деген маалымат келип түшкөн. Милициянын кайгылуу кызматкерлери айтылган дарекке барганда шектүүлөр унаа менен качышкан.
Көрүлгөн ыкчам аракеттер негизинде шектүү катары 1980-жылы туулган жана 1981-жылы туулган жарандар кармалып, аларга тиешелүү Нексия үлгүсүндөгү автоунааны текшерүү учурунда 4 дана жыты бар, 1 дана кызгылт түстүү, 1 ак түстүү өзгөчө жыты бар целлофандар жана 4 дана дөрбө бычактар табылып, Октябрь районунун ички иштер башкармалынын тергөө кызматына өткөрүлүп берилди. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып 268 берени боюнча катталып, сотко чейин көндүрүш кылынды деп жазылат маалыматта. Маалымат бак Супер KG.